Жайкышы сыртка саркынды суу ташыган Кара Суу шаарындагы Ленин көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн тургундары канализациянын жоктугуна нааразы. Жашоочулар аргасы саркынды сууларды сыртка төгөт. Таштанды саркынды суу аркылуу пайда болгон жагымсыз жытка алар көнүп жашоого мажбур. Көп кабаттуу үйлөрдө канализация жок болгондуктан ажатканадагы сыртта жайгашкан турак үйлөргө жакын ажатканадан чыккан жагымсыз жыт жашоочулардын шайын кетирет. Алар башка турак жайы жок болгондуктан аргасыз жашап жаткандыгын айтышты. Мынандай мусорлар бар. Алып келип неме кечинеси келсеңер баш эле сасыйт. Киргенге мүмкүнчүлүк да жок. Мисалы башка жактан элдер келе турган болсо, баш эле уят бизгечи. Ошону жерди немелер карап берсе жакшы болот эле мэрлерчи. Эми кыйналып атабыз, суу жок, ичинде эчтеке жок. Мисалы анал суудагы, крандагы суудагы абетке чейин иштейт, абеттен токтоп калат да, ол дагычы. Азыр алып кирип алабыз дагы немеге суу алып кирбесек суу жок болуп калат. Күн соокта саркынды сууну сыртка ташып тажаган жашоочулар эшикте кир жууйт. Жашоочулар маселенин чечилүүсүнөн үмүтүн үзүп, айрымдары турак жай которуп кеткен. Мен бул тууралуу көптөн бери абишет этип келишет, сөз берип келишет мына жергиликтүү мекемелердин башкаруучулары. Анан кийин ошого эле ишенип келебиз. Мен бул жерге көчүп келгениме 10 жыл болду. 10 жылдан бери абишет этишет. Анан биз деле ойлойбуз, мынантип мусорларды жыйнашпайт, туалеттер ошончо вообще жашаганга болбой калды бул жердечи. Канализация жок, көпчүлүк элдер сатып кетип атышат. Сатса дагы эч ким албайт. Эми орусча айтканда брошенный болуп калды да булчу. Кереги мындай керексиз да, жашаганга болбойт да. Сөздү жалат болобуз балдарыбыздан. Ден соолугун ойлойбуз биз, эне ата сөз балдардын ден соолугун ойлойт. Ошон үчүн биз деле коркунучта абалда турабыз. Туалетте болсо 15 күндө бир жыйнашат. Мусор болсо тура берет, ичинде иттер өлүп калат, башка нерсе болот. Көп жугуштуу оорулар пайда болот. Эми айла жок, эми эмне кылабыз, кимге барабыз эми? Кимден суранабыз? Барып жылда келишет, абишет этип кетишет. Жок, күтөбүз. Мына мен өзүм күткөнүмө 7 жыл болуп атат. 10 жылдай болуп келди. Болду, көчүп келгеним ошол. Башка айла жок. Эми чоңдордон ушу башкаруучулардан суранып кетебиз. Эми ушул жерде канализацияларды чыгарып берсе, жолдорубузду оңдоп берсе, эми суранат элек ошо. Водасына беребиз. 1 миллион 300 деп коет, бирөө берет. 6 миллион иштен кеткен. 6 миллиондан 1 миллиону немеге кеткен? 1 миллион 5 миллион 300 деп эсептегиле. 1 миллиону баягы документация алалы немелерди келген немелер. Мынау контракттын номери. Контракт түзгөнбүз да. Кара Суу шаарынын вице-мэри Шавкат Осмоналиев канализация жайга коюлса көп кабаттуу үйлөрдөн чыккан саркынды сууларды төгүүчү жай жок болуп жаткандыгын билдирди. Ал эми көп кабаттуу үйдөн чыгып тазаланган саркынды сууну азыркы Түштүк Фергана каналына коюуга экологдор уруксат бере элек. Таза суу боюнча канализацияга экөөгө биригип 6 миллион 300 миң Дүйнөлүк банктан ЭБРден бөлүнгөн 6 миллион 300 евро. Азыр бүгүнкү күндө бул долбоор башталды. Алгачкы техникалар 6 техника алынып келинди. Бүгүнкү күндө суу чарбасына берилди. Калган иштерди башкы жолдордогу эски чырып калган турбаларды алмаштыруу үчүн азыр тендер өткөрүлүп, тендердин негизинде договор түзүлүп, уже 16 бригада деп коет, ошол жерден тартылуу иштери башталган. Канализация боюнча канализация Өзбекстан менен чектеш жерге жайгашып калган да бүгүнкү күндө. Ошол Өзбекстанда жайгашып калганына байланыштуу сылкынды сууларды иштетүү жерди тазалап Шархан сай деген сайыбыз бар. Ошол жерге түшүш керек эле. Экологдор бүгүнкү күнгө чейин уруксат бере элек. Эгер уруксат берип кала турган болсо, быйыл жылы башталат. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы долбоорлор канча сом ишке ашты? Азыр колуңарга материал катары беребиз. Ошонун ичинен 6 миллион 300 евронун ичинен канча сому каяка жумшалып атат бүгүнкү күндө? Ал жумшалып атат. Былтыр башталган. Бул проект ишке ашты, башталган. Эми очистное сооружениега келе турган болсок, ошол жери гана азыр бизге белгисиз болуп атат. Азыр эксперттер жыйынтыгын күтүп атабыз. Эми бир жылда бүтө турган же 2 жылда бүтө турган долбоор эмес да.
Ал башталган кайсы жер башталды, кайсы жер башталат, ошону ордунда барып көрсөк, силерге түшүнүктүүрөөк болот, элге дагы түшүнүктүүрөөк болот да. Шавкат Осмоналиев айткан саркынды суу түтүктөрүн тартуу үчүн пландалган аралыкта таза суу курларын алып келүү иштери жүрө тургандыгын белгилүү болду. Ошондой эле бул жерде эч кандай казуу иштери жүргүзүлгөн эмес. Таза суу ишканасынын инженери Алтынбек Шамшиев көп кабаттуу үйлөрдүн канализациясын оңдоо иштери качан башталарын так айткан жок. Ким кайсы тендерден өткөн эменики жагылган болсо, экологдор бизге заключение берсе, болот, ушуну курса болот деселе, биз уже баштайбыз. Ал жерде бүтүш керек деген конкретный неме коюлган эмес, бирок водоснабжение башталды. Бунуку дагы Кудай кааласа марттарга чейин чечип калса, муну азыр иш жүргүзгөнгө болбойт. Канализацияныкы биздики айтып атабыз го, тендер өтүп, тендерден кайсы компания уткан болсо, бизге келет дагы ошол компаниянын ичинен дагы кимин эмеси бизге жаккан болсо, проекти, кайсы проект бизге төп келе турган болсо, ошол проектти алабыз да, ошонун ичинен дагы тендер жарыялайбыз. Кайсы компания бизге куруп берет, ошону тендерден уткандан кийин, анан кийин уже казуу иштери жана канализация боюнча жумуштар башталат. Примерно азыр 1 айга жетпей бүтүш керек, 28 күндө могу изучение бүтсө, дагы бизге жөнөтөт документацияларды, кайсы компания экен. Анын ичинен дагы өзүбүз карап көрөбүз да, дагы тендерге жөнөтөбүз аларды. Бул жерде 2 тендер өтүп, мына 4-өбүз катышып атабыз го, 4 компания. Ошол компаниядан кимин оборудованиялар кандай болот, канчалык тазалыкта, кандай химический, бактериологический эмелер совпадать этет жана биздин стандарттарга. Ошонун ичинен тандап алабыз дагы, анан 2 адамды, 2 компанияны дагы тендерге коебуз. Биздики муну март айына чейин чечилет, март айында башталат. Тендерден уткан компания баштай берет. Ошол жерге ток очистной сооружениянын КОС деп коет. Канализациялык сооружение жөн эле эмесин курат. Ал жана силер айткандай казы, башка иштерди кылбайт. Алар ток ошол келген сууну кабыл алып, тазалап, кайра кетире турган гана станция курулат. А бул силер айткан казып, жанагындай коллектор деп коет, жана трубалар кетет турган суу түтүктөрү. Ал кийинки тендерлерде кетет. А бул канализациялык сооружение деп коет. Просто КОС деп коет, бул ошол жерге келген сууну тазалап чыгарып бере турган эмеси гана курулат. Кара Суу шаарына 2015-жылы канализация таза суу үчүн дүйнөлүк банктан 60 миллион евро бөлүнгөндөн кийин анын 1 миллион таза сууга жумшалып жаткандыгын мэрия өкүлдөрү билдирди. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүн канализациясын оңдоого тендер жарыялангандыгын таза суу ишканасынын инженери айтты. Бирок курулуш иштери качан башталары белгисиз. Канализацияныкы биздики айтып атабыз го, тендер өтүп, тендерден кайсы компания уткан болсо, бизге келет дагы ошол компаниянын ичинен дагы кимин эмеси бизге жаккан болсо, проекти, кайсы проект бизге төп келе турган болсо, ошол проектти алабыз да, ошонун ичинен дагы тендер жарыялайбыз. Кайсы компания бизге куруп берет, ошону тендерден уткандан кийин, анан кийин уже казуу иштери жана канализация боюнча жумуштар башталат. Качан башталат ошондо примерно? Примерно азыр 1 айга жетпей бүтүш керек, 28 күндө могу изучение бүтсө, дагы бизге жөнөтөт документацияларды, кайсы компания экен. Анын ичинен дагы өзүбүз карап көрөбүз да, дагы тендерге жөнөтөбүз аларды.